чыгармаларынан турган. Ошого чыгармаларыңарды берсеңер болот. Берсеңер болот. Бүгүн сурайсыңар дарегин адресин. Ошо эме кылып беребиз. Bir жылда bir чыгат самал. Андан жетилип калсаңар, жаштардын жетип китеби деген долбоор бар. Ошого киргизип тандап туруп жакшы чыгармаларыңарды ошого жайгаштырсаңар болот. Эми биздин милдетибиз мына улуу муундагы жазуучулар ушул жаш калемгерлерге кам көрүп, аларга багыт бериш болуп турат да. Андан кийин мына кыргыз тилин өнүктүрүү милдети турат алдыбызда. Өзүңөр билесиңер, азыркы кезде жаштардын көбү бул баягы китеп окубай интернетке кирип кетти да. А бирок биздин республикабыздын жаштары ушул маалда бир жазуучудан бир китеп деген демилге көтөрүп, мына бул Ала Тоо аянттын ошол китеп окуунун борборуна айлантканы ушундай сунуш киргизип, ошол аракеттерди жүргүзүп атат да. Бул дагы жаштардын демилгеси. Интернетке кирип кетип, интернеттен чыга албай, мындай китептен ажырап калган жаштардын демилгеси. Бул азыр кайра китепке жүз бурууга болгон аракет демилге болуп атат да. Ушуну да колдошубуз керек болуп атат. Ошон үчүн мына бүгүн ошол жаштар келди. Акын жазуучуларыбыз менен дагы бул жерге катышкан акын жазуучулардан дагы өтүнүп, бирден китебин алып, Ала Тоо аянтынан ошол окуунун борборуна айлантабыз деген жаштардын демилгеси бар. Мына караңарда журналистика факультетинен, Кыргыз улуттук университетинин студенттери дагы келип, ошол демилгенин башында туруп атканы, Маданият министрлигинин ошол демилгесин колдон алып биз аткарабыз деп, ар бир алыскы райондогу китепканаларга китептерди жеткизебиз деген аракеттери болуп атат да. Аябай мындай жаштардын аракети мындай колдоого ылайык да. Ошол эле ошол Баткен районунда 52 китепканага, Баткен облусунда 52 китепканага китеп жеткизебиз деген жаштар бар экен. Ар бир райондун жаштары өз райондоруна китеп жеткирүүгө демилге көтөрүп атканы аябай жакшы көрүнүш деп эсептейм да. Мына ошол Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинде окуган студенттер менен таанышып алгыла, өз ара байланышкыла. Мына китепсиз билим алууга жол жок да. Ошо китеп окугула. Интернет албетте баягы бүткүл дүйнөлүк баягы желе. Ага сөзсүз кириш керек, анын пайдалуу жагын алыш керек. Анан ага жарыяланган бардык эле зыяндуу нерселерди жүрөгүңөргө кабыл ала берсеңер, анда жолуңар тосулуп калат да. Ошо китеп билимдин башаты.